Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Беловодсктобуз. Жаңы эле ушул системаны кошуп бүттүк. Бул жерде жалпысынан 20 киловатт система болду. Эки инвертор койдук. 11 бул 22 киловатт болуп иштейт. Бир система болуп иштейт. 30 киловатттык чоң аккумулятор. Мунун салмагы эле 250-260 кг болот. Коргоо автоматтары бул переменный топтуку, бул ошо постоянный топтуку. Бул жерде 10 киловатта эшикте панель бар. Азыр кеч кирип кетти. Ошол панелдер күндүзгүсүн ушул үйдү жылытканга жардам берет. 10 киловатт бар да ал жердечи. Анан мына ушул 22 киловатт инверторго такап 22 киловаттка чейин панель кошсо болот да. 22-24 киловаттка чейин панель кошуп иштетсе болот. Ошонун баарын үйгө жеткирип иштетсе болот да. Анда эми мындай жалпысынан автономдуу система болуп калат. Күндүзгүсүн 10 киловатт панелден ала берет. Жана 5 киловатт жана ограничение болуп койбойбу? Ошону кошкондо 15 киловатт жалпысынан иштете берет. Күндүзгүсүн. Күн батары менен дароо 5 киловаттка эле түшүп калат. Бир фазаны айтып жатам. Себеби дегенде өкмөттүн тобунан келип аткан жанагы умный счетчиктерден 5 киловатт ограничение келип атпайбы? Ошол маалда ушул аккумулятордон алып иштетет да. Аккумулятордон мисалы 80% иштетсе, айта кеткендей эле 5 киловатт ограничение болбойт. Ушул аккумулятордон максималдуу ушул 22 киловаттка такап электр энергия ала берсе болот. Мунун аккумулятор отургандан кийин ошол 5 киловатт ограниченияга түшүп калат да, өкмөт тобу менен акырман иштей берет эртең мененке чейин. Муну күндөн келаткан электр жарыгы ушул аккумуляторду заряддайт да, эртең күн тиет да. Азыр өкмөттүн тобу муну заряддабай эле, себеби дегенде 5 киловатт менен муну заряддай турган болсок, үйгө дагы ток жетпей калат. Анан улам эле жанагы акылдуу счетчик ыргыта берет да. Ошондой түшүнсөңүздөр болот. Суроолор болсо жазыңыздар. Телефон номерлери мына ушул. Байланышыңыздар. Ассаламу алейкум.